Ey atаңдың көрі дүние деп баштайлычы кепті. Сілерді жадаткыр, о Шакир бүгін Манас жөнінде кеп қылып береді. Учурда Манас жөнінде тартыла тұрған фильмге массаның диктовкасы ушунчалык күчөп аткандан улам тил кытышып аткандагы кербезибиз. Жоның болгур кыргыз, Манасты качанга чейин этегиңе басып жата бересиң. Манасты качанга чейин фольклор чыгарма катары басып жата бересиң. Бир кезде 90-жылдардан кийин ошол Манастын 1000 жылдыгына карата балет тартылат десе да тыраңдап чыкты эле кыргызча. Ошо Манаска колготка кийгизип сахнага чыгарабы депчи. Айтор кыргыз кылдан кыйкым издесе табыла берет. Манасты ушунчалык кең Манасты ушунчалык тар түшүнүк менен караган кыргыз урпагына күйөсүң да кетечи. Biz kaçanka çeyin uşu Manasты tart түшүнүк менен карап, Manasты фольклор боюнча эле сактагыбыз келет. Дүйнө жүзүнө карап көрөлүчү, адамзат тарыхына Манас эмес, канчалаган пайгамбарлар жөнүндө, эмне деген гана баатырлар жөнүндө фильмдер тартылган жок, чыгармалар жазылган жок. Андан алардын аты өчүп калган жок да. Асманды карайлычы, ай менен күн атам замандан бери турат. Канчалык bulut kaptavaсын, ört kaptavaсын жер үстүн. Бирок ай менен күн өчүп калган жок андан. Ошол сыяктуу эле улуу ысымдардын аты эч качан өчүп калбайт. Башкасын айтпайлы. Шекспир жазган Гамлет ал деле англистердин фольклордук чыгармасы. Шекспирге чейин аны 3 автор жараткан. Бирок үчөөнүн эч кимиси жарабай, ошо Шекспирдики калды. Ошол сыяктуу эле Манасты канчалаган манасчылар айтып келген. Андан өчүп калган эмес. Ар ким өзүнүн багытында, өзүнүн деңгээлине жараша айтып келген. Эми биз Манасты бүгүн тарта бергенден эмне асманыбыз жерге түшүп кетет беле? Биз качанга чейин искусствонун жаратмандарына масса диктовка кылат. Качанга чейин Манас чыныгы жаратмандардын тизгинин тарта берет. Манас фильми bir тартылабы, 2 тартылабы, 3 тартылабы процесс жүрө бериш керек да. Макул бул жолкусу халтура болуп калсын, бул жолкусу деле бир эчтеке жарамсыз болуп калсын. 2-нчи жол тартылсын, 3-нчү жол тартылсын, 5-нчи жол тартылсын. Ошо менен бир кыргыздын кайсы бир мууну келет. Биз жарата албаган Манасты ошолор жаратат. Бирок мурунку каталарды булар тажрыйба катары колдонот. Ошол кемчиликти кайталабаганга аракет кылат. Эгер биз Манасты ушул бойдон тура берет десек, ушул бойдон кол тийгиз ыйык кылып кармап жата берсек, анык кокуй ошол болот. Биз Манас жөнүндө кыялданып келебиз, ар бирибиз. Манас жөнүндө бир эч болбосо мультфильм тартылса деп кыялданып келбейбиз го. Анан Манас жөнүндө кино жаралат десе, тетиги Чолпонбек Абыкеев баш болгон президенттик аппараттын жана мамлекеттик катчысы баш болуп бүгүн реакция кылып атат. Массаны коелу, ошо бийликте бир багыттуу маалымат жок, бир багыттуу саясат жогу таң калтырат да. Садыр Жапаровдун командасы Манасты тарта тургандан кийин эмне үчүн көпчүлүктүн басым кысымынан чочулайт? Эгер аны аруу тилек менен, аруу улуу максат менен Манасты тарта турган болсо тарта беришпейби? Качанга чейин ушу дакансалардын бийлиги bir чечимин 1000 өзгөрткөн, бирөөнү айта берген, кайта берген позициясын токтотот. Саясий жагынан албайлы, башка чечимдерге келбесин, дайым эле ушу Садыр Нуркожоевичиңердин иши кыйкаңдап аткан эмнеден? Элдин басым кысым астында, элден коркуп үркүп бийликтин чечим кабыл алып турганы өтө опурталдуу. Ишенимдүүлүктүн жогу Кыргыз элинин үмүтүн уламдан улам бүлбүлдөтүп, жаман лампочкадай кылып, лампочканын саясаты элдин үмүтүн өчүрүп баратат. Андыктан Манас тартыла бериш керек деген пикирдемин. Ар ким өз пикирин айтыш керек. Бирок Манаска келгенде ошол пайгамбарлар, Иисус Христос жөнүндө фильм тартылган, Мухаммед пайгамбар жөнүндө, Будда жөнүндө, Конфуций, Сократ, улуу инсанаттардын баарын адабият түрүндө, искусство түрүндө жаратып эле келе атышат. Андан эч кимисинин кылыгы шайган эмес.
Андыктан бизди манасчылар баш болуп, башка дагы төбөсү көрүнгөн адамдардын баары манасты мынтип коргой албайбыз. Манасты коргогубуз келеби? Тартыла берсин. Биз качанкыга чейин консервативдүү бир мүнөзүбүздөн жанбай эле тырыша беребиз. Эркиндик болуш керек, чыгармачылык эркиндик берилиш керек. Масса эч качан бөгөт койбош керек. Искусство адамдары качан чечкиндүүлүк кылганда гана биз бир нерсе жаратабыз. Элестетип көрүңүздөр, канчалаган улуу сүрөтчүлөр, улуу ойчулдар, тарыхчылар, акындар массаны дүрбөтүп келген. Себеби алардын улуу жаратмандыгына өзүнүн доору, өзүнүн заманы даяр болгон эмес. Ошол сыяктуу манасты бүгүн канчалык деңгээлде жараталы, биз шедеврин күтпөйлү. Мейли халтура болсун, бул да биздин утуш болот. Себеби манас кийинки жолку тартылышында ошол кемчиликтерди кайталабаганга аракет кылат. Ошол актерлор составы, курамы, режиссерлор, сүрөтчүлөр улам кийинкиден сабак алып отурат. Жаратылыш деле өзү ошондой да. Жаратылышта агын сууда кетип бараткан агындылар деле, жыгачтар деле бири-бирине монтип сүйкөлүп агып отуруп деле агындылар деле татынакай болуп калат. Өзүнчө искусство табияттын жаратылышы менен, жаратмандыгы менен ошол кооз искусство жаралып калат. Таштар деле агып огуп, оодарылып отуруп керемет таштар, мөлтүрөгөн таштар жаралат го жаратылышта. Ошол сыңары манас сүрүлүп, далай аракеттен өткөндөн кийин чыныгы шедевр болуп жаралат. Манасты биз быйыл жарата албастырбыз. Бирок 10 жылдан кийин, 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин манас шедевр болуп жараларына мен бөркүмдөй ишенем. Маселен, коңшу Кытай эли 2 жыл мурда манас операсын жаратты. Андан манас кемип калган жок. Манасты ошол коңшуларыбыз дүйнөгө пропаганда кылып, манас деген улуу эпосту опера искусствосуна алып чыгып атканы бул дагы сыймык болду. Ал эми эмне үчүн кыргыз урпактары ушуга намысыбызга келбейбиз? Качанка чейин биз манасты чектеп, манасты бир капаска камай беребиз. Эркиндик бергиле. Манастай айкөл бололу, манастай сабырдуу, чыдамдуу бололу, манастай көкжал бололу. Биз бүгүн манастын тегерегинде чайкоочулук кылган кыргыздын андан бетер көп, андан окуйу манастын атына жамынып эмне гана чайкоочулук болуп аткан жок. Бирок мындай манас жөнүндө искусство жаратабыз деп аткан чыгармачыл адамдарга мындай психологиялык, моралдык колдоо кылгандын ордуна баягы жаман кандай эле жакшы макал бар. Жана бир ат үркүткөнчү жолдон тура калыпчы. Биз ошондой каракчы болбойлу, жөн эле манасты тартып аткан бирөөнүн сапарын, жолун бөгөп, биз ошол жаман адатыбызды коюп, манас чыгармачылыгы жөнүндө эркиндик беришибиз керек. Ал эми до конца Садыр Нуркожоевичтин командасы мындай чечимге ишенимдүү, бекем болуш керек. Кырчычтуу дөңдөй былк этпей, ырас манасты тартабыз деген чечимге келдиңерби? Аягына чейин тарткыла, коркуп үркүп, элдин бир басым кысымынан чочулаган бийлик эч качан бир огожо болуп бере албайт. Элге үмүт бере албайт. Элдин тилегин өчүрүп аласыңар, үмүтүн өчүрүп аласыңар. Андыктан урматтуу манас киносун жаратабыз деген кино жамаатына мен ишеним бергим келет. Жолуңардан кайтпагыла, көгөргүлө, өжөрлөнгүлө, массанын диктовкасынан эч качан жалтак болбогула. Биз ансызда жер карама эл болдук, ансызда 200'түү эл болдук, шыйпаңдаган оома эл болдук. Биз аны моюнга алышыбыз керек. Биз манасты жаратууга чечкиндүү аракетибизди кыла берели. Кино тартуучуларга ийгилик каалайм.